Поликлиника. Депутат психикалык оорулуу адамдардын маселесин көтөрдү. Балдарга ийне сайылган момпосуй тараткан адам психикалык жактан оорулуу болушу мүмкүн экенин депутат Элвира Сурабалдиева айтты. Ал жүрүм-турум үчүн жооп бере албаган адамдарды кармоо маселеси ачык бойдон калып турганын билдирди. Анткени психотерапевттер бар, ооруканалар бар. Алар кайсы жерде каттоодо турат, ким көзөмөлдөйт? Саламаттыкты сактоо министрлиги отчет бериши керек, деди ал. Бишкектин Ак Ордо конушунда белгисиз жаран балдарга конфет таратып жүргөнү, кийин алардын ичиненийненин сыныктары табылганы тууралуу маалымат чыкты. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан шектүүнүн тек жайы аныкталып, ал кармалган. Жашаган дарегинде жүргүзүлгөн тинтүүдө конфеттер жана башка буюмдар далил катары алынган. Булак поликлиника. Ички иштер министрлиги Жогорку кеңештин экс-депутаты Шайырбек Ташиевди кармады. Ички иштер министрлиги Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиевди Кыргыз-нефтегаз мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык иштерге байланыштуу кармады. 17 мартта ИИМ мамлекеттик салык кызматынын Кыргыз-нефтегаз ишканасындагы жемкорлук схемалары тууралуу иликтөөсү жарыялангандан кийин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирген. 16 мартта салык кызматы Кыргыз-нефтегаз мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык схема тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда аталган мекеме муңай өндүрүп сатуу процессинде мамлекеттик кызыкчылыкка каршы аракеттер аныкталганын, ал схемаларга атайын кызматтын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев башында турган туугандары, үй бүлөсүнүн катышы бар экенин маалымдаган. Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев 17 мартта Facebook баракчасындагы билдирүүсүндө салык кызматы тараткан маалыматты четке каккан. Шайырбек Ташиев 2021-жылы Жогорку кеңешке Жалал Абад бир мандаттуу округунан депутат болуп шайланган. 2025-жылы Манас шаарынын жана Сузак районунун бир бөлүгү кирген округдан кайрадан утуп келип мандат алды. Ал мурдагы вице-премьер-министр УКМКнын экс төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси. Булак Азаттык КЖ.